Эфирде жаңылыктардын кечки чыгарылышы, кызматыңыздарда Медербек Кеңешев, саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан учкай. Кыргыз милициясынын 101 жылдык тарыхына арналган майрамдык иш-чара Балыкчы шаарында салтанаттуу түрдө белгиленди. Тоң районунда бош орундар жарманкеси өттү. Ысык-Көл районунда бир күндө 9 футбол аянтчасынын ачылыш аземи болуп өттү. Президент Садыр Жапаров бүгін ынтымақ ордодо жогорку окуу жайлардын өзгөчөлөнгөн мыкты студенттерине президенттик стипендия тапшырды. Мамлекет башчысынын колунан стипендияны өлкө боюнча 90 студент алды. Сыйлыкка татыган ар бир студентке президенттин мактоо баракчасы жана 60 000 сом өлчөмүндө стипендия берилди. Бул залда отурган ар бир стипендият өз кесибинин мыктысы болууга умтулган, мекенине кызмат кылууга даяр, жаңыча ой жүгүрткөн жаңы муундун өкүлү деп билем. Силердин бул жетишкендигиңер агартуучуларыңардын, ата-энеңердин талыкпаган эмгегинин жана өзүңөрдүн билим алууга болгон ынтызарлыгыңардын үзүрү. Бүгүн алган стипендияңыз буга чейинки эмгегиңиздин баалоо гана эмес, келечекте мыкты инсан жана өз ишинин адиси болууга чакырык, деди Садыр Жапаров. Урматтуу студенттер, бүгүн биз өлкөбүздүн билим берүү системасын эл аралык талаптарга жооп бергидей кылып жаңыртуунун аракетиндебиз. Анын ичинде жогорку окуу жайларда окутуунун сапатын арттырууга басым жасап жатабыз. Биздин максат студенттердин билимин алуусуна гана эмес, дүйнөлүк атаандаштыкка жөндөмдүү болуусуна шарт түзүү. Мына ошондуктан жогорку окуу жайлардагы илимий изилдөөлөрдү колдоого, жаштардын чыгармачыл жана коомдук ишмердүүлүгүн өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл буруудабыз. Бул багытта быйыл дагы айрым окуу жайлар өзгөчө макамга ээ болушту. Мындай кадамдар аркылуу материалдык техникалык базаларды жаңыланып, академиялык жана каржылык өз алдынчалык макамы берилген окуу жайлардагы илимий изилдөөлөрдү өндүрүш менен тыгыз айкалыштырып, иш жүргүзүү талаптары катуу коюлду. Мына ушундай шартта силер, урматтуу студенттер, зирек ой жүгүртүү менен ошол заман талабына ылайык келген Кыргызстандын өнүгүүсүнүн негизги кыймылдаткыч күчү болууга тийиссиздер. Анткени кайсы тармакта алба, келечек билимдүүлөрдүн максат коюп, ага жете билгендердин колунда экенине турмушубузда күбө болуп, Кыргызстанда билими жетик, илими терең, ошону менен улуттук нарк насилди урматтаган, дүйнөлүк ой жүгүртүүгө ээ болгон жаш муундарга муктаж болуп турганыбызды жашырбай эле айтып келе жатабыз биз. Ошондуктан бүгүнкү ийгилик эртеңки жоопкерчилик деп алган билимиңерди, бардык мүмкүнчүлүгүңөрдү, жигердүүлүгүңөрдү өлкөбүздүн өнүгүүсүнө арнаарыңарга бекем ишенемин. Жаңы Кыргызстанды куруу жолунда адилеттүү, өнүккөн, ак ниет эмгекке негизделген мамлекетти куруу мына ушу сиздердин жаштардын колунда. Ысык-Көл облусунда жыл башынан бери 36 272 дана акылдуу эсептегич орнотулду. Бул тууралуу энергетика министрлигинен билдиришти. Бул иштер энергетика тарамагын модернизациялоо жана электр энергиясын бөлүштүрүү менен эсепке алуунун натыйжалуулугун жогорулатуу максатында жүргүзүлүп жатат. Иштер Ысык-Көл электр тармактар ишканасы тарабынан аткарылды. Жалпыстан 2025 жылдын соңуна чейин 55 923 акылдуу эсептегич орнотулуу пландалган. Ысык-Көл облусунда жайгашкан туристтик жана маданий мааниге ээ болгон Кырчын жайлоосуна жана анын айранасындагы кооз өрөөндөргө алып баруучу унаа жолдорду асфальттоо иштери уланууда. Транспорт жана коммуникациялар министрлигине караштуу Кыргыз автожол түндүк мамлекеттик ишканасы билдиргендей, мамлекеттик капиталдык салымдардын эсебинен Семеновка Аксуу унаа жолунун 21 чакырымдык жана Григорьевка Көл Кашка суу унаа жолунун 14 чакырымдык тилкесин жалпыстан 34 чакырым жолду асфальттоо пландаштырылган. Андан сырткары жолду кеңейтүү, суу өткөрүүчү түтүктөрдү орнотуу жана көпүрөлөрдү оңдоо иштери да улантылууда. Жалпыстан 69 суу өткөргүч түтүкчө орнотулуп, 5 көпүрөдө оңдоо иштери каралган. Жол курулуш иштерин аталган ишканасынын номер 7 жол тейлөө ишканасы аткарууда. Бардык иштер белгиленген графикке ылайык жүргүзүлүүдө.
Кыргыз милициясынын 101 жылдык тарыхына арналган майрамдык иш-чара Балыкчы шаардык ички иштер бөлүмүндө салтанаттуу түрдө белгиленди. Иш-чарага шаар жетекчилиги, ички иштер органдарынын ардагерлери жана кызматкерлер катышып, эмгек жыйынтыктары менен сыйлыктар тапшырылды. Балыкчы шаардык ички иштер бөлүмүндө 1 ноябрь Кыргыз милициясынын күнү жана ички иштер органдарынын түзүлгөндүгүнүн 101 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чара болуп өттү. Иш-чарага Балыкчы шаарынын мэри Батырбек Жантаев, ички иштер бөлүмүнүн жетекчилиги, ардагерлер жана кызматкерлер катышты. Биз милиция кызматкерлери булар элдин батыры. Ошон үчүн ар кандай кыйынчылыктар жаратса дагы, ар кандай пандемия, ар кандай оң кылмыштуулуктар болсо дагы, биздин милиция кызматкерлери алдыда кадам туруп, эч тайманбастан ар бир жумушун өтүп кетип атышат. Салтанаттын жүрүшүндө укук тартибин сактоодо жана коомдук коопсуздукту камсыз кылууда өзгөчөлөнгөн кызматкерлерге ардак грамоталар жана ыраазычылык каттар тапшырылды. Иш-чарага Балыкчы шаардык прокурор да катышып, укук коргоо тармагында үзүрлүү эмгектенип жаткан кызматкерлерге сыйлыктарды тапшырды. Ошондой эле ал куттуктоо сөзүндө милиция кызматкерлеринин коомдук тартипти сактоодогу жана жарандардын коопсуздугун камсыздоодогу эмгегин жогору баалап, аларга жооптуу ишинде ийгилик каалады. Кыргыз милициясында канчалаган оор түшүктүү жылдардын убагында дагы элдин жүгүн көтөрүп келген. Бүгүнкү күндө Балыкчы шаардык прокуратурасы жана Балыкчы шаардык ички иштер бөлүмү менен тыгыз байланышта күнү-түнү коомго кызмат кылууда. Тактап айтканда, кылмыштуулук менен күрөшүүдө, өзгөчө оор кылмыштардын бетин ачууда алгылыктуу иш-чаралар жүргүзүлүп жатат. Мындан сырткары кылмыштын жана укук бузуулардын алдын алуу максатында прокуратура менен биргеликте мекеме ишканаларда жана мектеп жайларында бардыгында чогуу биргеликте иш-чаралар жүргүзүлүп жатат. Бүгүнкү күндө үй бүлөлүк зордук зомбулукка каршы жана укук бузуулардын алдын алуу, жол тыгындарын, жол коопсуздуктарын алуу боюнча бир топ алгылыктуу иш-чараларды жүргүзүлүп келүүдө. Шаар мэри өз сөзүндө милициянын коомдогу орду чоң экенин белгилеп, элдин тынчтыгы үчүн күнү-түнү эмгектенген кызматкерлерге ыраазычылык билдирди. Буга чейин ал өз демилгеси менен Балыкчы шаардык ички иштер бөлүмүнө жаңы Toyota Sienna үлгүсүндөгү кызматтык автоунааны тапшырган. Биздин коомчулугубуз тынчтыгы сакталып турат, коопсуздугу сакталып турат. Урматтуу милиция кызматкерлери, сиздерге баарыңыздарга ден соолук каалайм. Эч качан ооруңуздар. Дайыма ушул шаарыбызга, мекенибизге кызмат кылып жүрөрүңүздөргө мен тилектешмин. Өмүрүңүздөрдү тоокелге салып, мына канчалаган кылмыштардын бетин ачып, ошол коопсуздукту сактап, ошондой эле шаарыбыздын тартибин, ошондой эле жол кыймыл коопсуздугун сактап келесиздер. Сиздердин баарыңыздарга ден соолук каалайм. Майрамдык иш-чаранын жүрүшүндө 2025 жылдын 9 айынын жыйынтыгы боюнча отчет окулуп, кылмыштуулуктун алдын алуу жана коомдук коопсуздукту камсыз кылуу багытында милиция кызматкерлеринин жигердүү эмгеги белгиленди. Быйылкы жыйынтык көрсөткүчтөрүнө ылайык бир катар оор жана орто оор кылмыштардын бетин ачууда ийгиликтер жаралганын уккан ардагерлер учурдагы кызматкерлерге даңгыр жол каалашты. Эл үчүн, мамлекет үчүн мыйзамдуулукту сактап, ушу түзүлгөн мыйзамдардын баарын колдоп, коргоп, ушундай жакшы иштерди жаратуусуна, ошондой эле элдердин тынчтыгын, ошондой эле шаарыбыздын элинин жалпы коопсуздугун сактап, бүгүнкү күнү кызмат кылып атышат. Ушулардын баардыгына иштерине ийгилик, ден соолук, бобо кесиптик кырсыктардан сактап, аман эсен үй бүлөсү менен эл журтка, мамлекетибизге ак ниет кызмат кылып жүрө берсин деп ушу тилегимди айтып кетет элем. Милиция күнү бул коомдук коопсуздукту сактап, элдин тынчтыгы үчүн кызмат өтөгөндөрдүн эмгегин баалоо күнү. Балыкчы милициясынын 101 жылдык тарыхы ар намыс менен кызмат өтөөнүн, мамлекетке берилгендиктин жана эл алдындагы жоопкерчиликтин айкын үлгүсү болуп кала бермекчи. Нуржан Дөөткулова, Сталбек Саманчиев, Мадина Бакирова, Ысык Көл жаңылыктар үчүн Балыкчы шаарынан.
Тоң райондук эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгы жана кесиптик окуу жайлары менен иш камсыздоого багытталган жарманке уюштурулду. Мында мекеме ишканалардын кызматкерлери тарабынан бош кызмат орундары боюнча маалымат берилди. Тоң районунда эмгек рыногуна тартуу боюнча жарманке өткөрүлдү. Мында жумушсуз жарандарга иш ордун камсыздоого көмөк көрсөтүлүп, аларды ар тараптан колдоо негизги максат. Буга чейин жарманкени өткөрөрдөн мурун биз бир ай мурун ушу чоң ири ишканаларды кыдырып, вакансияларды бетме бет отуруп иш берүүчүлөр менен тактадык. Айта келсек, Агрокушка бардык, балыкчыдагы Агрокушта азыркы күнгө 60 жумушчулар керек экен. Андан бери Борусанга келдик, Борусанга келип сварщиктер керек экен, монтажниктер керек экен. Кыргыз жол курулушка келип, ал жерде дагы көп вакансиялар бар экен, аякта дагы. Ал жерге дагы сварщиктер керек экен, жол иштерине кара жумушка жумушчулар керек экен. Жумушсуздарга кеңеш берүү күнү буга чейин деле райондун аймагында өткөрүлүп келген. Мындай иш-чаралар жумуш издөөчүлөр менен жумуш берүүчүлөрдүн ортосундагы байланышты чыңдап, жумушсуздукту жоюуга өбөлгө түзөт. Естественно, что отель большой и... Чындыгында биздин мейманкана чоң. Биз жергиликтүү тургундар үчүн бош орундарды сунуштайбыз. Бизге азыр мыкты ашпозчу, кондитер, нан, пицца жасаган жана унаасы менен айдоочу керек. Азыр биз тынчпыз. Жайында бош орундар бизде көп болот. Пекари, пиццеристы. Нам нужен водитель со своим бусом. Мында келген жарандар ишкерликти баштоонун жолун үйрөнүшүп, кесиптик билим алууга багытталган кеп кеңештер менен камсыз болушту. Райондо кесиптик окуу жайлар менен биргеликте жумушу жок жарандарга билим берилип, сертификаттар тапшырылган. Жазгүл Сатаева, Данияр Акунов, Баатыр Абиев, Ыскөл маалымат кызматы үчүн Тоң районунан. Ал эми Каракол шаарында номер 1 орто мектебинин жанында жаңы чөнтөк парк курулуп жатат. Бул демилге элдик долбоор болуп, шаар турмушуна кооздук тартуулайт. Учурда парктын курулушу кызуу жүрүп, борборуна оргума орнотулууда. Демилгечилердин айтымында ноябрь айында паркты ишке берүү пландалып жатат. Чөнтөк парк аты айтып тургандай эле аз гана аянты ээлеп, жергиликтүүлөрдүн сейил багына айланат. Дуанда биринчи жолу ишке ашып, Каракол шаарына өзгөчөлүк тартуулайт. Тегереги жашылдандырып, эң оболу нукралуулук басым кылат. Жөнөкөй ыңгайлуу отургучтар, балдар үчүн оюн аянчалары, дал ортосуна оргума курулуп жатат. Жумуш болуп атат, уже негизи земляной работалар почти бүтөйүндөп калды. Дорожка салынды, мындай тепкенге пенёктар салынды, үстүнөн да бир дорожка салынды. Азыр ушул балдар фонтанды жасап атышат. Ушул фонтан менен буюрса, иншалла ушул земляной работа, бетонный работа, эң оор работалар, иштер, жумуштар бүтөт. Анан кийин уже как раз эмки жума бизге Билен групптан бир уже даяр детский площадка келет. Бул жака салынат. Анан парикмахерский жака бир воркаут зона салынат. Ошол анан уличный мебель калды, да, скамейка, навес, амфитеатр бул жака салынат. Аракет кылабыз, иншалла, бир эки жума ичинде кар түшкөнгө чейин бүтүргөнгө аракет кылабыз. Мындай чөнтөк паркты Бишкектен көп эле жолуктурасың. Ал эми Ысык-Көл облусу боюнча Караколго биринчи жолу салынууда. Бул өзгөчө улуу муундун өкүлдөрүнө, жаш балалуу энелерге эс алуучу жай болсо, жаштар үчүн бош убакытты көңүлдүү өткөрө турган аянтча болот. Менин оюмча бул жактагы авторлар ушул чөнтөкчө парктын Алтынай деген кыз бар Бишкекте. Бишкекте бул чөнтөкчө парк бир нече жерде ишке ашкан. Ал жерлерде ошол эле тургундар, жашоочулар ошол жерди колдонушат да. Анан мен ойлойм, бул эң башкы максаты бул парк эмес, а ошол кичинекей жерде бир жакшы нерселерди чогултуп, кичинекей нерселерден чоңураак нерселерди баягы жаратуу болуп эсептелинет го деп ойлойм. Бул жерде жакынкы жайгашкан мектеп дагы бар, бул деле жагында садиги бар, анын тегерегинде жашаган жашоочулар бар. Аларга бир жакшы, бир ыңгайлуу кечинде сейилдечүү, күндүз отуруп, көлөкөдө отуруп, же болбосо балдарын ойното турган бир жакшы жерлердин бири болот го деп ойлоп атам да.
Курулуш иштерине мектеп окуучуларынан тартып активисттер мамлекеттик кызматкерлерге чейин салым кошуп жардам көрсөтүшүүдө. Ал арада студенттер дагы четте калбай жардамдашып, парктын ачылышын күн санап күтүп жатышат. Мисалы караколдо деген эс алуучу жай жок да. Студенттер мисалы чыгып, бир жака бош убактыбызды өткөзүп, сейилдей элесек, таза абага дем ал десек, мындай нормальный парк жок, мындай бияк деген карманный парк салынып атканда биз аябай түсүнүп атабыз. Студенттер ошон үчүн бияка келип жардам берип, салымыбызды кошуп атабыз парктын салынышына. Анан мындай китеп окуп, сейилдеп, баарлашып, досторум менен бир жака чыкканга да жер жок болгондуктан, бияка салынып атканда абдан сүйүнүп, сүйүнүчүбүз койнубузга батпай турган кез азыр. Бул парк азыр жөнөкөй көрүнгөнү менен курулушу аяктаса, мындай кооздук көркөмдүгү менен көпчүлүктү өзүнө тартат. Айзат Анарбекова, Батыр Абиев, Ысыкөл жаңылыктары. Тоң районунда жаштар арасында зомбулуктун алдын алуу жана аларды татыктуу кесипке, чыгармачылыкка үндөө максатында өзгөчө тарбиялык мааниге ээ иш-чара болуп өттү. Бул иш-чара өспүрүмдөрдүн дүйнө таанымын кеңейтип, алардын эмгекке болгон кызыгуусун арттырууга жана зордук зомбулукка каршы туруу маданиятын калыптандырууга багытталды. Теманы кабарчыбыз улантат. Тоң райондук ички иштер бөлүмү жана райондук мамлекеттик администрациясы тарабынан өспүрүмдөр арасындагы зордук зомбулуктун алдын алуу максатында өнөр устаканасы аттуу иш-чара уюштурулду. Иш-чарага райондогу мектептердин жогорку класстарынын окуучулары жана номер 81 кесиптик лицейинин окуучулары катышты. Ысыкөл областынын ички иштер башкармалыгынын демилгеси менен өнөр устаканасы улуттук өнөр мурастын уландысы деп фестиваль бүгүн Тоң районунда номер 81 кесиптик лицейде өтүүдө. Бүгүн лицейдин окуучулары өзлөрүнүн өнөрлөрүн көргөзүп бизге тартуулады. Ошо алдыда таандаган кесиптери менен иштешине мен каалап кетерим. Ошо чын ден соолук, узун өмүр балдарга. Иш-чаранын жүрүшүндө ар бир катышуучу өз өнөрүн көрсөтүп, өзүнүн тандаган кесибинин коом үчүн маанисин сахналаштырылган көрүнүштөр жана чыгармачылык көрсөтүүлөр аркылуу чагылдырышты. Кимдир бирөө темир устаканасындагы эмгегин көрсөтсө, айрымдар тигүү, ширетүү, чач тараш жана ашпозчулук сыяктуу кесиптердин чеберчилигин тартуулашты. Ошо электрик окуусун жакшы окуп, өзүм келечегиме эметейин жакшы салым кошуп, элибизге жакшы кызмат кылып, бул окуу жайды бүткөндөн кийин дагы вышыйын окуп, кыргыз элиме мындай азыр учурда кечинки убакыттарда свет өчүп калып атат. Ошо светти өчүрбөгөнгө аракет кылам. Мында негизги максат жаштарды адал эмгекке, кесиптик чеберчиликке жана адамдык баалуулуктарга үндөө болду. Уюштуруучулардын айтымында мындай тарбиялык мүнөздөгү иш-чаралар жаштардын туура жолду тандап, коомго пайдалуу жаран болуп өсүшүнө өбөлгө түзөт. Балдарга ушул тема боюнча учурдун талабы болгону көйгөйлүү эң актуалдуу тема болгондуктан ушул иш-чараны уюштуруп атабыз. Буюрса бул иш-чарага мектеп окуучуларынын 11 класстын окуучулары анан кесип лицейинин студенттери катышты. Ошол жердеги окуп жаткан бизде номер 81 кесип лицейинде 7 багытта кесиптик багыт берет. Бул 2 жылдык мөөнөттө, ошондой эле 12 багытта 3 айлык мөөнөттө кесип үйрөтөт. Буюрса бүгүн иш-чара ушул фестивалдан мен ойлойм, биздин келечек муундарыбыз болгон окуучуларыбыз, балдарыбыз бир топ өздөрүнө жакшы түшүндүрмөлөрдү алды. Анан мындай иш-чараны кандай болсо ар дайым уюштуруп, ушул келечек болгон, биздин келечектин ээси болгон балдарыбызга көбүрөөк ушундай түшүндүрүү иштерин, алдын алуу иштерин, профилактикалык иштерди көбүрөөк уюштурууга аракет кылып атабыз. Анан буюрса ушу зордук зомбулук боюнча бир топ түшүндүрүүлөр. Иш-чаранын соңунда уюштуруучулар жана коноктор жаштардын чыгармачылыгына жогору баа берип, активдүү катышуучуларга ардак грамоталар жана белектер тапшырылды. Бул иш-чара Тоң райондогу жаштар арасында зордук зомбулукту азайтуу, достук жана ынтымакты бекемдөө багытындагы маанилүү кадамдардын бири болуп калды. Нуржан Дөйткулова, Данияр Акунов, Мадина Абакирова, Ысыкөл жаңылыктар үчүн Тоң районунан.
Өлкөнүн эртеңи дени сак максаттуу жаштардын колунда. Андыктан келечектүү өлкөнүн жаштары бош убактысын текке кетирбеши керек. Жаштарды спортко үндөө максатында аткарылып жаткан иштерде арбын. Маселен, бүгүн Ысык Көл районунда бир күндө 9 футбол аянтчасы ачылды. Өлкө башчынын колдоосу менен салынган аянтчалардын ачылыш аземи туурасында аймактык кабарчыбыз Асель Телекызы айтып берет. Кызыл тасмасы кесилип жаткан бул жай жөн гана топ ойноочу аянтча эмес. Бул келечек муунду тайманбастыкка, аракетчиликке жана билимдикке тарбиялай турган мейкиндик. Анткени өспүрүмдөрдүн адам болуп калыптанышында спорттун таасири чоң. Бүгүн мындай заманбап аянтчалар Чолпон Ата шаары менен Боз Тери, Тор Айгыр, Чоң Сарой жана башка айылдарда жалпы 9 жерде ачылды. Жалпы эле биздин Ысык Көл району үчүн өзгөчө күндөрдүн бири болуп атат. Анткени буга чейин ушу Ысык Көл районунда айрыкча ушул айыл жерлеринде деги шаарда деле ушул спорттук аянтчалар, алардын ичинде ушул футболдук аянтчалар чоң маселе болчу, жокко катары болчу. Мына ушунун негизинде биздин райондун жаштары, айыл тургундары, жалпы эле тургандар ушул президентибизге, урматтуу президент Садыр Нуркожоевичке ушул футболдук аянтчалар боюнча кайрылган эле. Ошонун негизинде ушул быйылкы жылы жалпы биздин Ысык Көл районуна 9 мына өзүңүздөр көрүп тургандай спорттук аянтча бүгүнкү күнгө бүткөрүлүп, ушул 3-4 айдын ичинде эле кыска мөөнөттө бүткөрүлүп, пайдаланууга берилди. Президенттин фондунун каржылоосу менен салынган ар бир аянтча атайын жасалма чөп менен жабдылып, кечки машыгуулар үчүн заманбап жарыктандыруу системалары орнотулган. Эми жаштар көчө бойлоо эмес, коопсуз жана ыңгайлуу шартта футбол ойноп убакыт өткөрүшөт. Бир учурда 9 айылда мындай аянтчалардын ачылышы жашкары дебей баарын кубантты. Президентибиз Садыр Нуркожоевич өзү фонддон акча бөлүп, ушу балдарыбызга белек кылып ушу кичи футбол аянтчасынын ачылышы бүгүн болуп атат. Ошого катышабыз. Ошон үчүн биринчиден Садыр Нуркожоевич чоң ыраазычылык, эл үчүн ыраазычылык айтабыз. Иштерине ийгилик болсун, өздөрү аман болсун жана ушу айылыбыздан ушу футбол ойношуп, жаштарыбыздын арасынан көп ийгиликтерге жетип, алыныккырда болуш бир дүйнөгө таанымал, жер элге таанымал футболчу балдарыбыздын чыгышын каалайбыз. Биздин айылда мурун мини футбол аянтчасы жок болчу. Азыркы күндө президентибиздин колдоосу менен салып берилди. Биз азыр балдар менен кубанычта ойноп атабыз. Бизден буюрса көп мыкты футболисттер чыгат деп ойлойбуз. Ошо чыкканга аракет кылабыз буюрса. Күндө кечинде жөн эле жүрө бербей футбол ойноп, спорт жагына да аябай басым кылабыз. Ар бир аянтча жаркын келечекке жасалган жаңы кадам, өлкөнүн эртеңине салынган чоң салым. Өлкө башчынын өзүнүн колдоосу менен ишке ашып жаткан мындай демилгелер эми башка аймактарда да улантылмакчы. Айсель Телекызы, Айбек Жумашев, Ысык Көл жаңылыктары үчүн Ысык Көл районунан. Коомчулукту сергектикке жана дени сак жашоого үндөө максатында мындай аянтча Сары Ой айылында курулуп ишке берилди. Сары Ой айылындагы жакшы саамалык туурасында кийинки сюжетте. Ысык Көл районунда жаңы 9 футболдук аянтчалардын ачылыш аземи болуп өттү. Бул демилге Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун колдоосу менен ишке ашырылды. Аянтчалардын курулушу коомчулукту дени сак жашоого жана сергектикке үндөө максатын көздөйт. Анан эми моореке балдар ачылышыңар болуп атыптыр. Абдан ушуну уюштуруп берген, ушуларды силерге мүмкүнчүлүк түзүп берген өкмөткө баарына рахматыбызды айтышыбыз керек. Biz bir вакыттарда мындай oyun шоок дегенде, площадь дегенде билчү эмеспиз. Мына ушул жерден мен да силердей болуп 11-ди бүтүп, мындан бери мен азыр 86-дамын. Силерге Кудай кубат берсин. Могу силер мектеп бу жердеги билим алып аткан жериңер, билим уясы, эмнени үйрөнсөңөр, уядан эмнени көрсөңөр учканда ошону алат экенсиңер. Билимден артта калбагыла, дайыма ишиңер ийгиликтүү болсун. Сары Ой айылында ачылган жаңы аянтча жаш муундардын ден соолугун бекемдөөгө жана активдүү жашоого чакырууда маанилүү роль ойнойт. Айыл тургундары бул курулушка кубаныч менен мамиле жасап, келечектеги спортчулардын чыгышын тилек кылышууда. Биздин президентибиз Садыр Нуркожоевичтин демилгеси менен сонун спорт аянтчасы ачылып жатат. Биздин айылыбыз, ата-энелер, эжейлер, келечек муундарыбыз болгон окуучулар, балдарыбыздын баары бүгүн абдан чоң кубанычта болуп турабыз. Биздин спорт аянтчабыз ачылып атат. Бул спорт аянтча
биздин балдарыбыздын ден соолугу деп билсек болот. Себеби биздин балдар ушул спорт аянтчасында ойноп, өздөрүнүн ден соолугун чыңдап, өздөрүнө улуу дем күч алып чоңоюшат деп биз ишенебиз. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын ар бир айылында жана шаарында ушундай кичи футболдук аянтчалар курулган. Бул аянтчалар жаштарга окуу жана жумуш убактысынан кийин спорт менен машыгууга, достор менен ынтымакта убакыт өткөрүүгө шарт түзөт. Жаш муундар үчүн спорттун маанилүүлүгү артып, алардын дене жана психологиялык жактан өнүгүүсүнө чоң жардам берет. Талгат Токтомушев, Сталбек Саманчиев, Мадина Бакирова, Ысыкөл жаңылыктар үчүн Ысыкөл районунан. Кыргыз гидромет кызматы аба арайына байланыштуу шашылыш билдирүү таратты. Анын маалыматына караганда 4-5 ноябрда өлкө аймагында аба арайы кескин өзгөрүп, мезгил менен жааган жаан кар кайранышы, тоолуу райондордо кар жаашы, айрым жерлерде жаан-чачын катуу жаашы күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 15-20 метрге жетмекчи. Тоо этектеринде жана тоолуу райондордо жолдор тоң жана тайгак болот. Ушуну менен кечки жаңылыктар түрмөгү соңуна келди. Эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар.